Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областына ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен району аймагында жайгашкан Тамдык чек ара заставасынын чек-арачыларын жаңы жыл майрамдары менен куттуктоо үчүн барды. Ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүл Баткен району Аксай айылындагы Аксай постунда жана Капчыгай чек ара заставасында турган чек-арачыларды жана Улуттук гвардиянын головной участкасында кызмат өтөгөн жоокерлерди да куттуктап белектерин тапшырды. Ыйгарым укуктуу өкүл өз сөзүндө мекендин тынчтыгы, коопсуздугу үчүн чек арада эң алыста шарты катаал аймакта кызмат өтөп жатканыңарын өзү эле чоң эрдик. Ал эми аймактын кооптуулугун эске алсак, өз өмүрүңөрдү, ден соолугуңарды аябай, ыйык милдетиңерди чыдамкайлык менен аткарып, чек араны бекем коргоп турасыңар. Бул үчүн өзүмдүн жана жалпы элибиздин атынан силерге терең ыраазычылык билдирем. Силердин күчүрмөн аракетиңер менен бүгүн ар бир үй бүлө бактылуу деп, чек арачыларга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана жооптук кызматтарында ийгиликтерди каалады. Ыйгарым укуктуу өкүл Алимбаев заставанын жана посттун шарттары менен таанышып чыгып, чек арачылардын ыңгайлуу шартта жашоосун камсыз кылуу боюнча жигердүү иш-аракеттер жасааларын белгиледи.